Дагы бир аятта Араф 55-аятта Уду раббакум тадарруа ва хуфия. Силер дуа кылгыла Роббиңерге жалынып жалбарган абалда дейт. Хуфия деген жанагындай дежурный сөздөрдү айтып алып элдин көзүнчө дуа кылып коет го келе. О, керемет. Демеле сөзү уйкашкан шундук. Айтат экен дуаны деп айтсын, жашым келип калды. Ушул эки сөздү жашынакай дуа кыла албайбы? Кой бир чырайлуу дуалардан берчи, бир жаттап алайын дейт да келе. Анан ошо адамдар айтканда ушуну керемет дуа кылат экен деп айтсын деп. Хуфия деген ихлас менен адамдарга үндү угустурбай эле мына караңгы түндө намазда, саждада кылган дуа айтылат. Жанагындай дежурный дуалар эмес. Баш бергенге баш бер, кузуна жаш бер. Анан тияк бияк алдың мал бассын, артың бала бассын, аман болоюк, жаман болбоюк деп келе жаттап алат го мындай. Ихласта жок, сөзүндө ишилип элден уят болуп калбай. Дилим булдурактап дуа кыл десе, төргө туруп алыптмын анан. Эмнени айтарымды билбей ушуну айтып алдым дегендей. Андай эмес. Аллахка жалынып, жалбарган абалда ийилип, сынып, шор болуп, кур болуп дуа кылгыла деген сөз. Ушундай өзүңдү элесиң, саждаңызда турасыз. Шороктоп ушуну ыйлап, жалынып, жалбарып дуа кыл деген сөз.